Мен Улукбек Будаков темир иштетүү бөлүмүнүн 1-курсунда окуйм. Бул металл иштетүү бөлүмүндө келгенден мурда бул бөлүм мага өтө эле жакчу эмес. Бирок сураштырып, олтуруп бул бөлүм келечегимдин бириси болгонун түшүндүм. Интернеттен издеп олтуруп бул кесип көп акча табышы дагы өзүмө тартты. Кийин Манас университетине барып, мугалимдерден дагы да жакшыраак түшүнүк алып алдым да жана бул бөлүмгө калууну кааладым. Азыр окуп жатып бул кесипти тандагыныма өкүнбөйм. Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги бул темир иштетүү бөлүмү 2018-жылы ачылган. Темир иштетүү программасы Кыргызстанда жана башка дүйнөнүн баардык жеринде оңой окуп билүүгө түзүлгөн. Бөлүмдүн окуу убактысы даярдоо курсу менен 3 жыл болот. Окуу тили кыргызча жана түркчө. Андан тышкары орусча жана англисче да окутушат. Кыргыз-Түрк Манас университетинин Чыңгыз Айтматов кампусундагы кесиптик жогорку мектеп имаратында жайгашкан темир иштетүү бөлүмүндө заманбап технологиясы менен жабдылган. Иштетүү бөлүмүндө студенттер эмнени үйрөнө алат? Иштетүү бөлүмүндө студенттер сварканы үйрөнө алышат. Жана ошондой эле болгарканы кантип иштөө жана ошондой кантип колдонууну да билишет. Ошондой эле биздин агайларыбыз жаныбызда туруп, ар бирөөсүн көрсөтүп, баарын коопсуздук эрежелери менен баардык тааныштырып, жана ошентип аябай ден соолугубузга зыян келбеш үчүн баардык аракеттерин жумшашат. Бул темир иштетүү бөлүмүнүн бүтүргөндөн кийин студенттердин айлыгы жакшы иштерде иштөөгө мүмкүнчүлүк алат. Бул бөлүмдү бүтүргөн студенттер ишсиз калбайт. Эгерде силерге ушул темир иштетүү бөлүмү абдан кызык болсо, биздин бөлүмгө кош келиңиздер.